La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. Урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Азыркы күндөрү интернеттин кайсы бул акчасын ачпайлы. Facebook болсун, YouTube болсун, WhatsApp болсун, бардыгында эле бир эле тема болуп калды. Коронавирус тарап кетти, коронавирус күчөп кетти. Эми элибиз өлүп калат, кырылып калат деген ушундай ойлор келип атат. Ушулардын артынан эми элге паника тарап кетти. Негизи эле ушул паника кыла тургандай эле оору бул. Эгерде биз WhatsApp'тагы эле маалыматка таянып, же болбосо YouTube'дагы видеолорду эле көрүп эле тыянак чыгаранга аракет кыла турган болсок, чын эле ошондой ой келет. Биз азыр продукт албай турган болсок, ун албай турган болсок, ушул нерселерди сактанбай турган болсок, өлүп калат экенбиз деген ой келип кетиши мүмкүн да. Бирок адам качан фактыларга кайрылганда туурараак болгон маалыматка жетиши көбүрөөк ыктымал бар. Ошон үчүн бир аз фактыларга кайрылып кетсек, бул Кытайдан оору башталып келатат. Ушуга чейин 180 миң адам ооруга чагылыптыр дейбиз. Алардын арасында бирок докторлор айтымында 4% өлүмгө учурады, каза тапты. Аларда болгондо кимдер? Картайып калган, башка хронический оорулар менен ооруган, же болбосо иммунитети башка бир, мисалы үчүн рак, диабет, инсульт сыяктуу апаттарынын себебинен иммунитети алыс болуп кеткен адамдар экен. Бул деген көрүнгөн эле адам өлө бербейт бул оорудан. Бул нерсе үчүн паника кыла турган бул нерсе эмес бул. Негизи эле. Анан да 180 миң деп атабыз, 180 миң алар кимдер? Доктордун алдына барып туруп катталып калган оорулар алар. Айрым докторлордун айтымына каратырган болсок, 80% оорулар симптому билинбей эле өтүп кетет. Ал дегени эч кандай бир аламаты көрүнбөйт. Кадимкидей эле биз көрүп жаткан простуда сыяктуу эле ооругандай эле болуп өтөт экен да бул оору. Эгерде буну дагы эске сала турган болсок, буну дагы ошол 180 миңге сала турган болсок, катталбаган ооруларды эске сала турган болсок, анда өлүп калгандардын пайызы 4 эмес, балким 1 эле пайыз болуп калат анда. Такыр эле кичинекей пайыз. Эми ушул 1 эле пайыз үчүн мынчалык паника кылганга эч кандай себеп жок деп ойлойм мен. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына кайрыла турган болсок, алар айтат, азыр коронавирус өлүмгө апара турган оорулардын арасынан 17-орунда алат экен. Ушуга чейин биз 16 оору менен жөн эле жашап келип жатканбыз, эч кандай паника жок эле. Алардын арасынан эң эле коркунучтуусу болгон, эң эле көп өлүмгө апара турганы кайсыл? Туберкулез, мисалы. 1-орунда турат. Күнүнө туберкулез себебинен 3,5 миңге чейин адам каза табат. Жана алардан сырткары 30 миңге чейин адам ошол ооруну жуктура алат экен өзүнө. Эми булар менен жөн эле жашап келип атабыз го, паника кылбай эле, ундарды үйгө албай эле, дарыларды аптекадан кырып албай эле. Жөн эле жашап келип атканбыз. Бул деле ошол катардагы эле оору бул. Мынчалык паника кылганга эч кандай бир себеп жок тугандар. Жана башка бир паниканы дагы жараткан нерселердин бири, Кытайда ошо 5 миң адамга жакын, 5 миңге жакын адам өлүп калыптыр деп атышат. Кытайда 1 миллиарддан ашык адам бар. Ал Кытайда күнүнө жүрөк оорусунан өлгөндөрдүн саны 5 миңге жетет экен. Эми ал коронавирустан өлүп калышы жөнөкөй эле көрүнүш алар үчүн. Туугандар, ошон үчүн бул паника алдыра турган нерсе эмес. Биз кадимкидей эле туура шарият эч кандай алдын алуулардан тыйбайт. Эгерде калоочулар болсо масканы кийели, дарыларды колдонойлу. Бирок ошол менен биргеликте бул нерселердин бардыгы эле кылып жатат. Мусулман болсун, мусулман эмес болсун.
Эми мусулман катары биз кайсы нерселер менен айырмаланышыбыз керекпиз? Кайсы дагы шарият бизге кайсы нерселерге дагы өгөттөйт булдан башка? Өзүнүн амалдарыбызга бекем болойлу, намаздарыбызга бекем болойлу. Эртеңки кечки зикирлер менен болойлу. Мына дарат менен жүрөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи 14 кылым мурун бизге дарат үйрөтүп кеткен. Дарат менен жүрө турган болсоң, эч кандай инфекция деле денеңде калбайт алар. Мына айтып жатышат, инфекцияны тез колун жууп тура турган болсоң, инфекция жукпайт дейт. Ошондуктан туугандар, бул нерсе азыркыдай корко турган нерсе эмес. Азыркыдай паника кыла турган нерсе эмес. Паника кылдырбайлы. Эми туугандар, бул мынчалык паника кыла турган нерсе эмес. Жана өзүбүздүн амалдарыбызга оңдогонго аракет кылайлы. Алла субханаху таала кереметте Куранда эмне дейт? Захарул фасаду фил барри вал бахри бима касабат айдин нас. Жерде жана деңизде адамдардын кылган күнөөсү себебинен бир бале апаттар тарады дейт. Демек биз ушул оорулардын тарашы, кайсы бир балелердин тарашы биз өзүнүн кылган туура эмес иштеринин себебинен болот экен. Өзүн оңдогонго аракет кылайлы, бул оорудан коркпойлу. Эгерде тагдырга жазылган болсо, оору келсин, келбесин, баары бир бул дүйнөдөн кетебиз. Рызкы үчүн ойлонбойлу, Алла субханаху таала рызкыны чечип койгон зат. Саллаллаху алейхи ва саллям ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.